Акылдуу адамдан акылдуу насаат. Садыр Жапаровдун элге кайрылуусун жарыялайм. Кайрылуу. Урматтуу кыргызстандыктар, мамлекетибиздеги бүгүн пайда болгон кырдаалга жараша менин сиздерге кайрылуумдун маанилүү себеби бар. Карапайым калк түндүк түштүк болуп эч качан бөлүнбөйбүз. Муну эки жолку төңкөрүштө элибиз далилдеди. Бир уч саясатчылар гана өз кызыкчылыктары үчүн бөлөт. Муну 28 жылдан бери башыбыздан өткөрүп келе жатабыз. Эми 28 жыл эмес, кылымдар мурда кандай элек, ким болдук деген маселени эсиңиздерге сала кетейин. Мен улуу муундарга акыл үйрөткөндөн алысмын. Алар менсиз деле тарыхты жакшы билишет деп ойлойм. Менден жаш муундарга тарыхый баяндан азын оолак айтып өтөйүн. Анткени эки тарап болуп урушкандар көбүнчө жаштар болуп жатышат. Биз, кыргыздар, Долонби атабыздан бери тарыхты жакшы билебиз. Тарыхый китептерге да даана чагылдырып жүрөбүз. Ошол санжыра жагынан мен өзүмдүн ата тегим боюнча ылдый санайын. Долонби, Акуул, Тагай, Сары Багыш, Орозбак, Мырзакул мырза, Алсейит, Жамангул, Белек, Алдаш, Бирназар, Алыбай, Солтонкул, Көчкүн, Жапар, Мусталый, Нуркожо. Мына ушул аталарыбыздан Тагайби түштүктөн түндүккө көчүп келип, жерлерибизди сактап калган. Тагай атабыз түндүккө төрөлүп өскөн эмес, түштүктөн келген. Түштүккө адегене ичкиликтер, Наалыйже жана башка бабаларыбыздын урпактары калышкан. Бул окуянын таржымалы узун, ошол үчүн кыскартып айттым. Ошол бойдон Тагайлар түндүктө жашап калганбыз. Жалгыз эле Тагайби түндүктү сактап калган дегенден алысмын. Башка дагы уурулардын, бабаларыбыздын, баатырларыбыздын эмгектери зор. Билгеним Тагайби жөнүндө кеп кылдым. Ошол мезгилде Тагайбийден баштап ата-бабаларыбыз мен өлсөм сөөгүмдү аталарым жаткан жерге алып барып койгула деп керез айтып кетишчү экен. Албетте балдары керезди аткарышып, атактуу аталарыбыз, бийлерибиз дүйнөдөн өткөндө сөөгүн түштүккө алып барып коюп турушкан. Менин 7 атам Бирназар би кыш мезгилинде дүйнөдөн кайтат. Балдары сөөгүн төөгө артып алып түштүккө бара жатышып, көк арттын ашуусунда ызгар сууктан адамдар өлүп кала жаздашкан. Эптеп Жалал-Абадка жетип, Аюп булакка коюп коюшкан экен. Ошентип кадимки эле азыркы Аюп булакта менин 7 атам Бирназар бийдин сөөгү жатат. Ошондон кийин акелер кеңешип, жердин баары эле бирдей, мындан ары бул жака эле коюп туралы деп чечим кабыл алышып, атактуулардын сөөгүн түндүккө коюп калышкан. Мойт аке мен өлсөм сөөгүмдү ушул жерге койгула деп Ысык көлдүн түштүк тарабындагы Манжылга коюлган деп тарых беттеринде айтылып жүрөт. Азыр ал жерди Манжыл ата мазары деп аташат. Менин 6 атам Алыбайдан берки аталарымдын сөөктөрү Ысык көлгө коюлуп келе жатат. Мен муну менен эмне айткым келди? Сен түштүк, мен түндүк деп бөлүнбөй, бир атанын балдары экенибизди жүрөгүбүзгө бекем туталы. Бир эл, бир журтпуз. Байкап олтурсам күндөн күнгө бири-бири менен экиге бөлүнүп сен түндүк, мен түштүк дешип уруш талаштары катуулап бара жатат. Арты жакшылык менен бүтпөйт. Ушуну токтотолу туугандар. Бөлүнүп жарылып жүрүп кыргыз каганаты деген ал жагы Алтай, Энисей, бул жагы Ала тоого болгон килейген мамлекетибизден ажыраганбыз. Бөлүнүп жарылып жүрүп Манас атабыз түптөп кеткен кыргыз мамлекетибизден ажыраганбыз. Эми алакандай Кыргызстан деген мамлекетибиз калды. Эрегиштен эр өлөт болуп кичинекей мамлекетибизди жок кылып албайлы. Албетте мындай адилетсиздик чексиз улана бербейт, бир күнү токтойт. Элдин ырыскысын жеп, мамлекетти сазга батыргандар эртеби кечпи сөзсүз жооп беришет. Ошондуктан сабырдуулук кылып туралы. Бетеге кетет бел калат, бектер кетет эл калат деп элибиз бир эле сөз менен түшүнүктүү кылып айтып коет эмеспи? Анын сыңарындай бектер эртеби кечпи кетет. Карапайым эл түбөлүк, бир тууган болуп кала беребиз. Анткени каныбыз, жаныбыз бир. Тарыхын унуткан эл мамлекетин сактап кала албайт. Ошондуктан жаштарга айтарым бир тууган экенибизди унутуп, ар кандай эмоцияга, ачууга, чагымчылдарга алдырып жибербей биримдикте, ынтымакта болгула. Ынтымак бар жерде ырыс бар. Кыяз Молдокасымов. Садыр Жапаровдун 7 атасы хан болгон. Белгилүү тарыхчы Илимпоз Кыяз Молдокасымов президенттикке талапкер Садыр Жапаровдун ата теги тууралуу кыскача изилдөөсүн жарыялады.
Аланда Садыр Жапаровдун 7 атасына чейин токтолгон. Изилдөөдө Садыр Жапаровдун 7 атасы Жамангул уулу Белек 17-кылымдын аягында Ысык көл элине хан көтөрүлгөнү, анын тукуму бий болуш болгонун жазган. Ошондой эле тарыхчы Жапаровдун жотосунун 5-атасынын сөөгү Жалал-Абадка коюлганын да жазган. Кыяз Молдокасымов изилдөөсүнө документтер тиркеп далил келтирген. Бишкекте каналдардын үстүнөн өткөн метро курулабы? Бишкек шаарынан суу каналдарынын үстүнөн өткөн метро салсамбы деп ойлогом, бирок ага жетишпей калам. Бул тууралуу мэрдин милдетин аткаруучу Балбак Төлөбаев онлайн брифингде билдирди. Журналисттин бийлик буга чейин автобустар үчүн атайын тилке болот деп айткан эле. Ошол долбоор боюнча айтып берсеңиз деген суроосуна. Көп долбоорлор бар болчу, бирок аларды ишке ашырууга мөөнөтүм бүтүп жетишпей калам. Негизи Бишкекти аралап өткөн каналдардын үстүнө метро салсамбы деп ойлогом. Анткени калаада автобустарга өзүнчө тилке ача албайбыз. Ал тургай жаңы автобус да ала албайбыз. Бишкекти кантип чоёбуз? Шаардагы транспорт маселесин башка жол менен чечүү керек. Өзүңөр деле картадан карасаңар, Бишкекти 2 суу аралап өтөт. Ошол суулардын үстүнөн өткүдөй метробус салып койсок, шаардагы көйгөйдү чечмекпиз, деди шаар мэринин милдетин аткаруучу. Мэрдин милдетин аткаруучу бул көйгөйлөрдү жаңы келе турчу мэр ойлонушу керектигине токтолуп, бизде жолдор даяр, суунун үстүнөн өтө турган метробустун линиясын куруп иштетүү зарыл. Мындай метрону Япония, Кытай салды, кыргыз эмнеге сала албайт? Насыя алып туруп куруш керек, ал кайра өзүн өзү актайт, деди Төлөбаев. Садыр Жапаровдун үстүнөн арыз БШКга түштү. Борбордук шайлоо комиссиясына президенттикке талапкер Садыр Жапаровдун үстүнөн арыз түштү. Аталган арызды Жарандык коом үчүн коалициясы берип, Жапаровдун 23-ноябрдагы 7-каналга берген маегин үгүт иши деп баалаган. Мекеменин өкүлдөрү БШКны Садыр Жапаровга укуктук баа берүүгө чакырууда. Садыр Жапаровдун 7-каналга берген маегинде үгүт иштеринин элементтери бар. Бул шайлоо мыйзамдарына каршы келет жана ага чара көрүшүңүздү суранабыз деп айтылат аталган уюмдун билдирүүсүндө. Нурбек Жумабеков, кыргыз уулу Куудул Күмөндөр Абылов агабыздын кайрылуусу. Урматтуу мекендештер, кыргызда кулак укса курсак кайнайт деген таамай айтылган кеп бар. Болбосо 4-октябрдагы шайлоого чейин менин Жээнбековго жакшы пикир айткан 3 жыл мурунку видеомду ФБга коюп алышып, бир топтору каргап иштешкенинен унчукпас болдум эле. Ал эми азыркы айта турган пикиримди менсиз да айтып жатышат. Ошентсе да сөз жебестерге мен да айткым келди. Баарынан да каныңды кайнатып, жаныңды кашайткан сөз жебестер 30 жылдан бери элди ушул акыбалга алып келгендер болуп жатат тилекке каршы. Эй жегиштер, сөз жебестер, силер карапайым элди ушунчалык кем акыл ойлоп, мынчалык кордобосоңор болмок. Жок дегенде азыр алдайм деп аракет кылбай, күнөөңөрдү мойнуңарга алсаңар болот. Кудайдан коркуп. Силер сүйлөгөн сайын элдин кыжыры кандай келип жатканын билип жатасыңарбы? Андан көрө ичкен жегениңерди эртелеп казынага төгүп күнөөңөрдү жеңилдете бергиле. Садыр Жапаров бийликке келсе эмне күн көрөрүңөрдү билип жанайласы кылып жатасыңар. Уйкуңар качып, жаман түш көрүп, албарсты басып тамакка табитиңер тартпай жатабы? Ооба, ошентип атасыңар. Элдин убалы оңой дейсиңерби? Акыйкаттыкка кезек келерин ойлоп койсоңор болмок. Эми өз убалыңар өзүңөргө, дейт Күмөндөр Абылов. Бишкектин булганыч абасы Индияны басып өтүп тизмеде 2-орунда. Дүйнөнүн эң ири шаарларынын ичинен абанын булганышы рейтингинин бүгүнкү күнгө жыйынтыгы боюнча Борбор калабыз Бишкек шаары 2-орунда. Мув Кирин экологиялык кыймылы борбордогу PM2.5 майда бөлүкчөлөрүнүн курамын өлчөөчү бир нече сенсорлорду орноткон. Натыйжада Бишкек шаарынын абасы булганган таза эмес шаарлардын катарын толуктады. Булганган аба шаарларынын алдыңкы сабын Пакистан өлкөсүнүн Лахоре шаары ээлесе, Индиянын Калькутта шаары Кыргызстандан кийинки 3-орунда турат. Эскерте кетсек, PM2.5 бөлүкчөлөрү абаны булгоочу заттар. Алардын катарына катуу микро бөлүкчөлөр дагы, суюктуктардын эң кичинекей тамчылары дагы кирет. Көө, асфальт жана автоунаа дөңгөлөктөрү, минералдык туздардын бөлүкчөлөрү, оор металл бирикмелери, биологиялык булгоочу заттар, айрым аллергендер жана микроорганизмдер да PM2.5ке таандык. Талант Мамытов Айдарбековду жумуштан алып салды. Кыргызстандын мурдагы тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков президенттин кеңешчиси кызматынан бошотулду. Тиешелүү жарлыкка президенттин милдетин аткаруучу Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов кол койгону өлкө башчынын расмий сайтына жарыяланды. Чыңгыз Айдарбеков бул кызматка октябрь айынын аягында дайындалган. Ал 2018-жылдын октябрь айынан 2020-жылдын октябрь айына чейин тышкы иштер министри кызматты аркалаган.